Ассаламу алейкум, урматтуу замандаштар, урматтуу аксакалдар, айыл апалар, агалар, эжелер. Биз 15 октябрда Кыргыз мамлекетинин кезектеги жетекчисин, башкача айтканда Кыргыз Республикасынын президентин шайлоо алдында турабыз. Шайлоо бул тандоо. Тандоо бул акыл жүргүзүү. Акыл жүргүзүү бул келечекке болгон жолубузга сересеп салуу. Биз кайсы жолду тандап алабыз? Кимди тандап алабыз? Кандай жол менен барабыз? Биз кандай бийликти каалайбыз? Кандай азаматтын бийлик башына келүүсүн, мамлекет башына келүүсүн каалайбыз? Мына ушул биздин каалоолордон көптөгөн нерселер көз каранды болот. Бүгүн шайлоо кызуу жүрүп жатат. Тилекке каршы тандоо эмес, дал ошол шайлоо жүрүп жатат. Тандоодо эл тандайт. Шайлоодо кайсы бир саясий топтордун кызыкчылыгы шайлайт. Мен баарыңыздарды абдан терең көңүл бөлүп, токтоолук менен, сабырдуулук менен, напсибизди тыйып, тандоо жолуна түшсөк деп айтам. Тандоо бул адамдын адамдык касиетин, адамдык сапатын, ар тараптуу ой жүгүртө билген, көптөгөн маселелерге көзү жете билген, элдин өткөндөгү тарыхын, азыркы абалын, келечектеги жолун көрө билген азаматтардын арасынан тандоо болуп эсептелет. Шайлоодо тилекке каршы ким эмне кылып берет, эмне берет, канчадан берет, анын аркасынан ким келиптир, кимдер суранып жатат деген сыяктуу суроолордун натыйжасында гана шайлап атасыздар. Эмне үчүн соңку 20 жылдын ичинде Кыргыз мамлекети кошуна мамлекеттерден аябай каттуу артта калып баратат. Кошуна мамлекеттер бизден эмнеси менен айырмаланат? Көпчүлүк учурда айтышат, кен байлыктары бар, жер байлыктары бар деп. Мен түп тамырынан андай ойлорго кошулбайм. Ар бир мамлекеттин нукура байлыгы ал өз эли. Мындайча айтканда Кыргыз Республикасында жашап аткан эл, сиз менен биз ар кандай мунайдан, ар кандай газдан, ар кандай алтындан, темирден жана көмүрдөн кымбатпыз. Биз инсанбыз, биз адамбыз, биз ой жүгүртө билебиз. Жараткандын жар бетинде жараткан макулуктарынын эң баалуусу, эң мыктысы бул адамзат. Биз ошол адамзаттын касиеттерине ээ боло алабызбы? Биз ошол талаптарга жооп берип келебизби? Маселе ушунда. Кыргыз мамлекетин кандай башкарууну каалайбыз? Эсиңиздерде болсо, мындан бир канча жыл башта мен президенттик башкаруу болуу керек деп айтканда ур тепкиге калганмын. Ар кандай тараптан сын пикирлерге кептелгенмин. Ошондо көпчүлүк учурда сиздер менен жолугушканда сиздер да түшүнгөн жоксуздар. Президенттик башкаруу деген бул ар бир үйдүн ээси болот деген сыяктуу эле. Мамлекеттин дагы ээси болуу керек. Бир киши жоопкерчиликти алуу керек. Жеке керт башы менен жоопкерчиликти тартуу керек. Ошол кезде айттым эле мен. Бүткүл эл тарабынан шайланган президент бир эле учурда өкмөттүн жетекчиси болуп, Кыргыз өкмөтү деген түшүнүк болбошу керек деп. Мына бир канча жыл өткөндөн кийин бүгүн кээ бир азаматтар ошол кезде Адахан Мадумаровду сындап, чекелетип, аябай каттуу басмырлап жүргөн азаматтар бүгүн түп тамырынан ошол кездеги Мадумаровдун программасын көчүрүп алып айткандай, жаттап алгандай болуп, бүгүн келип айтышып атат. Тилекке каршы биз көптөгөн жылдарды бекер кетирдик. Бири-бирибиз менен эрегишип олтуруп кетирдик. Бири-бирибизди түшүнбөй олтуруп кетирдик. Бири-бирибизге адамча мамиле жасаганды билбей кетирдик. Биз мамлекет көптөгөн жоготууларга учурадык. Эң көп жоготуу бул убакыт. Убакыт бул жараткандын адам баласына берген чоң аманат. Мына ушул аманатка биз кыянаттык менен мамиле жасап келатабыз. Бүгүнкү күндө да шайлоодо оң терс көрүнүштөр аябагандай каттуу өкүм сүрүүдө. Биздин айтканыбыз бир, жасаганыбыз башка, ойлогонубуз үчүнчү болуунун натыйжасында алга жылалбай келатабыз. Эл тандоону билбей атат. Эл тандаганда акыл таразасына салбай, чөнтөк таразасына салып калды. Бүгүнкү шайлоолор, кечеки өткөн шайлоолор бул акылдын, адамгерчиликтин, ойдун,
нукра программалардын таймашуусу эмес, тилекке каршы чөнтөктөрдүн таймашуусу болуп келатат. Менден көпчүлүк учурда сурап атасыздар. Эмне үчүн теледен чыкпайсыз? Эмне үчүн жолугушууга келбейсиз деп. Мен жооп берейин сиздерге. Теледен чыгууга бүгүнкү күндө мыйзамдуу түрдө байлардын гана чыгууга укугу бар деген эреже түптөлүп калган. 1 минут 32 миң сом болгон телеге эч ким чыга албайт. 2 минут оюңду айтайын деген болсоң 72 миң сом төлөп отурасың. Бул деген жапайычылык. Бул деген мыйзамдуу жол менен чөнтөгүңдө болсо гана кишисин, чөнтөгүңдө болбосоң киши эмессиң деген мамиле. Мына ушул мамилени бүгүнкү күндө олтурган 120 депутаттын кесепетинен ушундай болду. 120 депутаттын кабыл алган мыйзамынын натыйжасында ушундай болду. Кыргыз өкмөтүнүн кабыл алган чечиминин натыйжасында ушундай болуп атат. Мындайча айтканда, эл журт, айылдардан чыккан мугалимдер, дарыгерлер, акылман инсандар эч качан бийликке жолобосун деген сөз бул. Муну биз түп тамырынан токтотуп, андай башаламандыкты, мындай жапайычылыкты токтотушубуз керек. Көпчүлүк учурда айтып атасыздар, эмне үчүн элге чыкпай атасыз деп. Мына биз көрүп атабыз, кээ бир талапкерлердин акимдер чуркап, мектеп мугалимдери чуркап, директорлори чуркап, жогорку окуу жайдын мугалимдери чуркап жүрүп киши жыйнап аткандарын, киши топтоп аткандарын, ар бир үйгө кирип акча берип аткандарын көрүп атабыз. Мен антип өз элимди сатып алгым келбейт. Бул ыйманга да жатпайт, бул мыйзамга да жатпайт. Кээ бир үйлөргө кирип аткан майларды көрүп атабыз. Кээ бир үйлөргө түшүрүп аткан ундарды көрүп атабыз. Мамлекет жетекчиси каттуу көзөмөлгө алгыла деп айтып коюу бул артисттик. Көрүп турат. Кезинде бир азамат айтты эле, Кыргыз Республикасында келесоо менен жалкоолор гана уурдабайт деп. А мен бүгүнкү күндө айтайын. Келесоо менен жалкоолор гана элге берилип аткан акчаны, таратылып аткан майды, берилип аткан унду көрбөй атат. Анын үчүн көзү сокур, көөдөнү караңгы болуш керек. Эл журт билип турат. Биз же мыйзамдан, же ыймандан коркпогон бир жапайы өлкөгө айландык. Жетекчи да жок, жоопкерчилик да жок. Ар ким өз билгенин жасайт. Биз ушундай турмушка туура келгенибизге кимдер күнөөлүү деген суроо коюлат. Биринчи кезекте өзүбүздүн пейилибиз. 1,5 миң жылга жакын мезгилден берки кыйшаюусуз, акыр заманга чейин кыйшаюусуз калчу биздин Кураныбызда айтат. Кылган амалыңар үстүңөрдөгү жетекчиңер деп. Биз кандай жашасак, кандай тамак ичсек, кандай жумуш кылсак, ошондой жетекчиге ээ болобуз. Биз эмне үчүн алдына жылбай атабыз? Баарын шайлап атабыз, бирок алга жылбай атабыз. Айырмасы жок. Ким келсе баары бир деген шылтоону жамынып алдык. Жок. Ким келсе баары бир эмес. Кимди шайлап атабыз дегенде кантип шайлап атабыз деген суроого жооп беришибиз керек. Эмне кылып шайлап атабыз? Эмнесине карап, акылына баалап атабызбы, же акчасын баалап атабызбы? Келиңиздер ушул жерден жоопкерчиликти тең бөлгөнгө үйрөнөлү. Бизде айыл аксакалы болобу, маданият кызматкерлери болобу, бүт баары кызылдай тыйындын кулуна айланды. Соңку кездерде биз сыйлап жүргөн аксакалдарыбыз дагы ошол кызыл нерсени көрсөтсө, кызарган бойдон оодарылып кетмей адат болуп калды. Бүгүнкү күндө көп угабыз. Мен түкүнчүдө иштеп аттым эле, айлык бербей койгондон кийин сизге келүүгө мажбур болуп атам. Андай кишилердин кажети жок, кереги да жок. Демек алар келечек үчүн күрөшкөн жок, акча үчүн күрөшүп атат. Акча алуу үчүн күрөшүп атат. Мен Кыргыз Республикасын темирдей тартип орногон, адилеттүү, ыймандуу бийлик орногон мамлекет катары көрөм деген сөздөрүмдү эчен жылдар бою кайталап келатам. Бүгүн ошол сөздөр көптөгөн талапкерлердин оозунан түшпөй калды. Демек, чындык биз тарапта болгон. Эл менен келип сүйлөшүп кеттиңиз деген суроолорду берип атасыздар. Насип буюрса, Кудай кааласа, мен сиздер менен жолугушууга барам. Биздин партиянын съезди өтүп аткан кезде айттым эле. Мен акча берип, бусиктер менен элди топтобойм. Концерт бербейм, жолугушуудан кийин акча таратпайм, тамак да бербейм деп. Мына ошол сөзүмдө бекем кармап келатам. Соңку кездерде элге ыраазычылык айтсам болот, ар жерлерден сунуштар түшүп атат. Биз өзүбүз демлиге көтөрүп, өзүбүз жыйналабыз. Тек гана келип,
бизге экөөбүз сөзүңүздү айтып кетиңиз деп. Алла насип кылган болсо сиздер менен жолугушабыз, барабыз. Бирок мына ошол 2 сааттын ичинде 20 жылдан бери какшап айтып келаткан сөздөрүмдөн ашык сөз айта албаганымды дагы мойнума алып коюшум керек. Жоопкерчиликти дагы бир жолу айтам, тең бөлүшөлү. Көптөгөн жылдар бою айтып келген сөздөрүмдү эч кимдин кулагына илинбей койду. Айрыкча бийлик ээлерине. Бүгүнкү күндө болуп аткан башаламалыктарды токтотууга мүмкүнчүлүк барбы деген суроо коюп атасыздар. Бар, эгерде биз ошону кааласак. Мына ушул атам замандан берки келаткан бир баалуулуктар бар экен. Эл кандай жашаса, ошондой жетекчиге ээ болот деп. Элдин пейили кандай болсо, ошондой бийлик болот деп. Эгерде биз бүгүн өзүбүздүн келечегибизди саткан болсок, анда сата турган бийлик келет. Эгерде биз бири-бирибизди алдаган болсок, анда бизди да алдаган бийлик келет. Көрүп атасыздар, угуп атасыздар. Бирок ошого назар салганды үйрөнө албай келатабыз. Билим берүү тармагындагы башаламандыктарды мындан 10 жыл башта айттым эле. 7 гана жогорку окуу жайды калтырып, бүтүндөй мамлекеттин карамагына алып, студенттер союздун мезгилиндегиндей стипендия алып, бүткөндөн кийин өкмөт кайда жиберсе ошол жерде иштеши керек деп. Бул программа бүгүнкү күндө абдан аба менен суудай керектигин дагы бир жолу далилдеди. Калган жогорку окуу жайлар тең аталык мамлекет менен келишим түзүү системасында иштей берсе болот. Саламаттык сактоо тармагы союздун мезгилинде кандай болсо, дал ошондой мезгилге, ошондой системага келтиришибиз керек. Мамлекеттик башкаруу системасы, президент ошол эле учурда аткаруу бийлигинин жетекчиси. Бизге 120 депутаттын кажети жок, 65 же 75 депутат жетиштүү болот. Алар партиялык тизме менен эмес, ар бир айылдын, элеттин, жердин, элдин элегинен өтүп келген азамат жигиттер жана кыздар болубуз керек. Биз көрүшүбүз керек, кимди шайлап атабыз. Анын көзүн, анын сөзүн билишибиз керек. Сүйлөй ала турган азаматпы, сүйлөй албай турганбы? Сабаты барбы, сабаты жокпу? Мына ушундай азаматтарды тандаган бир жогорку кеңешти мыйзам чыгаруу жыйынын катарында. А башка айыл өкмөттөрүнөн бирден өкүл элдик курултай деген системаны орнотуу менен кайра алып келсек болот. Алардын ыйгары муктарын сиздер менен кеңешип чечишибиз керек. Үчүнчү жагдай тышкы саясат. Тышкы саясатта биз биринчи кезекте ата-бабалардан калган салт менен иштешибиз керек. Алыскы туугандан жакынкы кошуна деп. Кошуналар менен биз мамилебизди абдан бекемдешибиз керек. Бүгүнкү күндөгүдөй болуп, бир мамлекетке барганда экинчи мамлекетти жамандап, экинчи мамлекетке барып, үчүнчү мамлекетти жамандаган саясатты токтотушубуз керек. Кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин каада салтын бекем туткан, сөз байлыгын билген, сөздүн баркын түшүнгөн, сөзгө баа бере билген азаматты тандамайынча биз шылдың болгонубуз болгон. Биздин айбирибиз түшүргөн. Ошондуктан урматтуу замандаштар, касиеттүү кыргыз элим, дагы бир жолу кайрылып кетем. Көптөгөн азаматтардын убактысы өтүп баратат. Заман бул сиздердин колуңуздарга берилген аманат. Ошол аманатты туура пайдаланууңуздарды суранып кетер элем. Биздин пейилибизди жараткан Алла оңдогон болсун. Напсибизди ток кылган болсун. Ар кандай шайтандын азгырыктарынан, куру доомат жалган жалаалардан жараткан өзү сактаган болсун. Жакшылык иштерге жанаштырган болсун. Жамандык иштерден адаштырган болсун. Келечегибиз кең болсун. Канаттууга кактырбаган, тумшуктууга чокутпаган, өз мамлекетин, өз элин бапестеп, бөпөлөп, көтөрүп ала турган азаматты тандоодо жараткан өзү акыл эс берген болсун. Ынтымак болгон болсун, биримдик болгон болсун. Дайым келечегибиз кең болуп, кылымга арткан касиеттерибизди жоготпой, өз жолубузду өзүбүз тандап алалы, урматтуу замандаштар. Мен сиздердин баарыңыздарга 15 октябрда акыл эстүүлүктү, токтоолукту, сабырдуулукту, напсибиздин токтугун, адилеттик үчүн болгон күрөшкө күжүрмөн белсинген азаматтар катары көргүм келет. Алдыбызда көптөгөн жакшылык күндөр бар. Жараткан ошолордун баарын бирге көрсөткөндү насип эткен болсун. Ар бириңиздердин үйүңүздөрдө тойлор болсун, тапканыңыздарга берекелер толсун. Тапкандардын баары бала чакаңыздардын тойлоруна буйруп, оюн күлкүгө бөлөнгөн, Алланын рахматына бөлөнгөн эл болуп жүрүштү Алла насип эткен болсун. Ийгилик болсун баарыңыздарга.